Assalamu alaikum dostlar. Men Abdumannap ulu Akmal, Asqarия тил үйрөтүү борборун англис тили мугалими болом. Достор, азыркы күндө англис тилин үйрөткөн аябай көп методикалар бар. Бирок алардын арасында мыктылары өтө аз. Бүгүн мен сиздерге өзүм үйрөнгөн жана башкаларга үйрөтүп жаткан методиканы сунуш кылууну туура көрдүм. Анткени бул методика жеңил, түшүнүктүү, эң негизгиси бул окуучунун убактысын үнөмдөйт. Азыркы күндө бул методика менен англис тилин бат үйрөнүп жаткан окуучулар аябай көп. Анда эмесе достор, сиздер менен биз англис тилинин тамгаларын үйрөнүүдөн баштайбыз. Англис тилинде 26 тамга бар. Тамгалар үндүү жана үнсүз болуп бөлүнөт. Ал эми сиздер менен үйрөнө турган тамгаларыбыз булар үнсүз тамгалардан баштайбыз. Биздин биринчи тамгабыз бул B тамгасы. Ал эми экинчи тамгабыз бул D тамгасы. Үчүнчү тамгабыз M, төртүнчү тамгабыз бул N тамгасы. Дагы айта кетчи эң маанилүү нерсе, англис тилинде үндүү тамгалар эки түрдө окулат. Биз сиздер менен I тамгасын окулушун карап чыгабыз. Англис тилинде I тамгасы эки түрдө окулат. Ачык муунда I, жабык муунда E болуп окулат. Ачык муун эмне, жабык муун эмне деп ойлонуп жатсаңыздар керек. Муну биз сабак учурунда түшүнүп алабыз. Ачык жана жабык муунду түшүнүү үчүн биз сиздер менен төмөнкү сөздөрдү талдап көрөбүз. Ben, them, meb, neb, bid, dim, mib, need. Достор, эгер I тамгасы эки үнсүз тамганын ортосунда жолукса, бул E болуп окулат. Буга мисал bed, them, meb, ned. Ал эми эки I тамгасы чогуу жолугуп калса, демек биринчи I тамгабыз I болуп окулат, экинчи тамгабыз окулбай калат. Көңүл бурсаңыздар, BD деп жазылып турат. Бирок биз муну bid деп окуйбуз да, экинчи I тамгабыз окулбай калат. Буга биз мисалдарды карап кетсек, dim, mib, need. Ал эми жабык муунга төмөнкү мисалдарды окуп чыгабыз. Ben, bed, bem, beb, dem, den, deb, dead, men, mem, meb, med, nem, neb, ned, nen. Ал эми ачык муундарга bin, bim, bid, bib, dim, din, dib, did, mib, min, mib, mid, nim, nib, need, nin. Булар ачык муунга мисал болот.